Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, qattoluvchilar, yagada suyuvchilar, mekendeshlar, musulmon bir tug'anlar. Amansizlarmi? Alloh taolo ishingizni yengil qilgan bo'lsin inshaalloh. Jazdan biraz video tartib, o'sha oydan tartib qoldik. Bir жұмыштарыбыз ko'p, shuni to'ylab yurib qolamiz-da. Menbosuna kelganda ele tartib qolamiz. Men hozir biraz bo'lsa-da bir video rolik qilib ketayin deb, bu ekjan bo'yicha-chi. Bu ikkinchi yilqi plus minusini aytib qo'ying. Prishipka qilmadik, sebep prishipka osiq yerlarda keragi yo'q ekan, chindan prishipka qildim, bir qattiq osiq bo'lib ketgan. O'zim yo'q qo'limda suv qo'yilmay qolib kuyib ketdi. Bu ham ikkinchi yilda, har joqda 3-yilga o'shintganman. Buni bu ikkinchi yilga ketdi. Уже o'rib saldik hali. O'rishning keragi yo'q ekan, buni chindan aytganda jazg'i menbosini olish kerak ekan. Aslida o'sha ko'proq beradi ekan. Hozir bir 200 gram, 300 gram, 500 gramga chayin beradi ekan. Mol nelari. O'shaga men o'yim жазға бүтпаны қалтыратқан болдық. Бізде бір 80-90 сотықтай 1 гектарға жақын бар. Пыша баштады эми. Анан эми тере баштадык. Бирок эми сенаны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Азыр сена жок да. Жакшы эмес. Эрте жазда biraz калган жерден тердик эле. Ал кезде 350-400 сомго чейин болду. Ошол жакшыраак экен. Менин оюм. Анан могу ысыкка аябай ысыкты көрдү. Ысыкка туруктуулугу жакшы эле болду. Шүгүр Алланын каалоосу менен андай эле күйбөдү. Монтур азыр пишип атат мына. Бунуку эми берки летний сорттой эле аябай көп сала албайт. Бирок бунун плюстары мына гүлдөй берет, түйө берет, монтуп пиша берет. Эми ремонт сорт да бул. Основной баштарынан ана гүлдөп аткандары ушинтип эле салып атат. Өмөлөрү жакшы шүгүр. Анан жатып калган эми буну мен чын айтканда көп убактым болбоду, жакшы карагангачы. Сусын бермесин кылып, анан быйылдан көрүшүп полир кылып, жакшына кылып байлайын деп эле эптеме кылып койдум. Монтуп түшүмдүүлүгү мындай азыр баш жагын алып атат. Анан буну коюп койгон болсок, бул бутактарды жазда ошол кезде берет экен. 4-5 килограммга чейинчи. Аслында ушу баштарында мына бүтмөмөлөр монтуп эле. Аз жактарында монтуп чыккандары бар мына. Бар жакшы эле шүгүр Аллага. Анан bir минусу ушул морд келет экен. Бат эле сынып калат да неленичи. Могу сабактар пишпаган болсо мына сиздерге айткандай бул гүлдөп атат. Могу bir жагы салып атат, bir жагы монтуп атат. Ушундай туугандар. Дам аябай жакшы. Сена бөлүл, бирок аябай слабый. Монтуп пишип атат мына. Эми теришти баштадык. Эми ремонтатын сорт да бул. Кеч күзгө чейин бере турган сорт. Монтуп. Мына түшүмдүүлүгү. Ысыкта сууну жакшы берип турсаңыздар, ысыкты жакшы эле көтөрөт экен. Анан суу бербей койсоңуздар, баардык нерсе күйүп кетет экен да. Мен эми болгону сугарып, ошол суусун берип туруш керек экен да, убактысында. Түшүмдүүлүгү ушул. Эми бул рем сорт. Жылда оруп салып издеп эле ушу сортко басым жасаганбыз. Мен эми летник сорту караганга чын айтканда убактым жок да, көп эле. Bir ордурам, малина, ежевика баарын ордуп салам да, ошон үчүн ушул сорт тандаган ушудан. Эми быйыл biraz сена жакшы болбоду ежевикага. Эми тагдырыбызга ушул жазылган экен, шуну көрдүк да. Бизге буйрулганы келет, буйрубаса аны эч ким алып келе албайт. Биздикини эч ким жеп кете албайт да. Насып кылганы ушул экен. Шүгүр Аллага. Монтуп эле жакшы эле салып атат, түйүп атат. Эми мына калибрлери жаман эмес, калибрлери жакшы. Ушундай туугандар. Калибрин алып көрсөң мына. Калибрлер чоң эле болот. Ушундай туугандар. Сууну сүйгөн нелерсе бул өсүмдүктө эми чынын айтканда жакшы сууну бериш керек. Бул жактан көчөт сатканмын, булар деле жетишип, мына уже мөмө түйүп булар деле берип атат. Мына мөмөлөр. Анан biraz каралбай ортолорун эми трактор кирбей калды, мен трактордун ортосун чабып салчу элем, фрезалап. Анан буну шпалер кылып жак тартып алган үчүн трактор киргизбей калдым. Biraz отоо көбөйүп кетти. Анан ушул туугандар мына гүлдөп аткан жерлери.
жаңы латералдарды чыгарып бул ушинтип мына түшүмдөрү. Катуулугу жакшы. Андай жумшак сорт эмес. Нормально, более-менее. Бойлары өскөн жерлери 2,5 метрге чейин өсүп атат. Бул эми 2 жылдык кичинерээк бир аз. Ар жакта бир 3 жылдыгы бар. Туура барганда ал. Эми бойлор бийик, алда жатып алаларды эми шпалер кылып сону көтөрүп кийинки жылкыга жакшылайбыз деп куландырып не кылтабыз мына. Түшүмдөгү. Пришипка боюнча пришипканы кылбай койгон дурус экен. Себеби бизде аябай катуу ысып кеткен кезде булар не болуп калат экен. Күйүп кетет экен. Ошого лучше өзүнө коюп койсок, сууну коюп турсак, монтип эле мөмө байлап өзүнө жакшы не кылат экен да. Если үстүңүздө сетка жок болсо, чындыгында пришипканын кереги жок деп койдум да мен өзүм ойлоп. Былтыр кылдым эле, бир аз кыйналды, чындап эле күйүп кетти. Мына быйыл пришипка кылбадык. Шүгүр Аллага, монтип мөмөлөр жакшы эле пишип атат. Мына туугандар, булар эми быйыл эми жазга карай көрөбүз. Şu бойдон калтырып койсок, оорубай. Мына суу ачтык. Шүгүр. Мөмөлөрү иншалла сири канчалык көрүнүп атат, бирок кооздугу аябай коосон. İnşallah hareketini kılıp seveni kılacak. Allah Teala özü köpeytip berek inşallah. Allah Teala barınızlarga razı bolumuz inşallah. Her bir kıyınçılıktın артында жакшылык келет иншалла. Быйыл арзан болсо быйылдан кийин кымбаттайт иншалла. Аракет кыла берели, Алла өзү берекесин берет иншалла. Барыңыздардан Алла разы болсун.